Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Jaratkan Allah Taala özünün kudreti menen köptөгөн suulardı jaratkan. Bul deniz, okean, daryalar, kede jamgır, kede kar, möndür, bulaktan çıkan suular. Bирок Allah Taala Zamzam suusun özünün kudretini көрсөтүү үчүн өзгөчө кылып, суулардын бадышасы кылып жаратып койду. Башка сууларга окшош эле Замзам суусу деле чаңкоону кетирет. Бирок алардан башка дагы эки өзгөчөлүгү бар. Биринчиси курсакты тойгозот. Замзам суу курсакты тойгозо турган касиети бар. Экинчиси башка сууларда жок, Замзам сууда бары шыпа. Замзам сууда Алла Субханаху ва Таала ушундай шыпанын өзгөчөлүгүн коюп койгон. Мау Замзам лима шурибала. Пайгамбарыбыз айтат, Замзам суусу кайсы максатта ичилсе, ал аткарылат дейт. Дагы мына үчүнчү өзгөчөлүгү, бул сууда адамдын кажетинин бир ишти максаттап көздөй турган болсоңуз, ошо ниет менен иче турган болсо, ошо ишке ашат дейт да, мынаке. Замзам суу башка сууларга караганда башка суулар кичине мындай бузулуп кетет да, даамы өзгөрүп кетет. Бир көбүрөөк туруп кала турган болсо, Замзам сууда андай болбойт. Канча деген жыл турса дагы, Кудай кааласа өзүнүн касиетин кетирбей, суулук тура берет ушундай. Бир фарыз туурасында кайсы адамдарга ажылык фарыз? Кур'ан-ы Каримде жараткан Алла Субханаху ва Таала айтат: "Валиллахи алан-нас хиджул байти ман истата илейхи сабила." Адамдардын мойнундагы Байтулланы ажылык кылышлык фарыз Алланын ыраазычылыгы үчүн ким ошол жолго кудурети жетсе, демек барып келгенге мүмкүнчүлүгү жете турган болсо, ден соолук жагынан дагы, экинчиси акчалай жагынан дагы, үчүнчүсү амандык, жол аман болсун. Акча бар, ден соолук бар, бирок жол аман эмес. Ага да фарыз эмес. Жолдагы аман, ден соолук начар, барып келе албайт. Акча бар, ага да фарыз эмес. Эми бирөөнүн ден соолугу жакшы, жол аман, бирок барып келгенге акчасы жетпейт. Ага да фарыз эмес. Демек ушул адамдарга фарыз экен, кимге ошо барып келгенге акчасы болсо, ден соолугу жакшы болсо, жол аман болсо, буга милдеттүү болуп калат, фарыз болуп калат. Кийинки жылдарга аны кечиктирбеш керек. Алла Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин мынакей. Бир сүннөт туурасында Бухари шарифте келет. Бара ибн Азиб радиаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жатканда оң жан баш менен жатат эле. Мына пайгамбардын сүннөтү. Чалкалап, көмкөрөсүнөн эмес, сол жагы эмес, оң жан баштап. Биринчи болбоду дегенде бир аз жатып туруп, пайгамбардын сүннөтүн аткарып. Кийин анан жан башты сол жан башка чалкалап. Бирок көмкөрөсүнөн жаткан жакшы эмес. Көмкөрөсүнөн жаткан жакшы эмес. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында Канзул Уммалда келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таала берешен зат. Берешендүүлүктү жакшы көрөт, берешен адамдарды жакшы көрөт. Жакшы кулк мүнөздү жакшы көрөт, жаман мүнөздү жаман көрөт дейт мына. Берешен адам Аллага жакын, бейишке жакын, адамдарга жакын. Сараң адам Алладан узак, бейиштен узак, адамдардан узак. Бир күнөө туурасында айыбы бар нерсени айыбын айтпай эле сатып коюу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким айыптуу нерсени айыбын айтпастан туруп сата турган болсо, жараткан Алла Таала андан нааразы болот. Периштелер ага наалат айтып турат дейт да мынакей. Тапканыңа наалат депчи. Демек, эгерде бир нерседе айып боло турган болсо, айыбын айтып коюш керек. Бул машиненин мына коробкасы мындай, же балону, же болсо оң жагы урулган, же бул аттыкы мындай, же бул кийим мындай, же болсо бул буудай мындай, же башка кандай гана буюм сатпаңыз, айыбын билсеңиз, айыбын айтып коюңуз. Дүнүйө туурасында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи жасади, индаху куту яуми, кааннама хуйизат лаху дунья." Силердин бирөөңөр, силерден кимиңер таң аттырса үй бүлөсүндө аманчылыкта,
ден соолугу жакшы болсо, bir күндүк ырыскысы болсо, бүткүл дүйнөнүн байлыгы анын колундагыдай дейт да мынакей. Үч нерсе кимде боло турган болсо, туугандар, биз Алла Таалага шүгүр кылышыбыз керек экен. Биринчиси кайсы? Үй бүлөңүздө амандыкта таң аттырдыңыз. Бала чакаңыз, үй бүлөңүз аман. Ден соолугуңуз бардыгы жакшы. Өпкө боор, бөйрөк, көз, кулак дегенде. Үчүнчүсү, ошол күндүк, bir күндүк ырыскыңыз бар. Bir айлык, bir жылдык эмес. Bir күндүк. Ушул адам бүткүл дүйнөнүн байлыгын өзүнүн колуна алып алгандай деп атпайбы? Мынакей. Ага башкача нерсенин кереги жок дегендей ол. Дүйнөнүн нематтарынын бардыгы анда бар экен дейт, бүттү. Ашчасы кереги жок дегендей мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям медицинасынан Канзул Уммалда келет. Абу Хурайра радhiyallahu anh риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Зайтундун майын ичкиле" деди. Зайтундун майын сүйкөнгүлө. Анткени 70 ооруга шифа бар дейт мынакей. 70 ооруга. Ошонун бирөөсүнөн ак бес менен ооруганы. Ошонун бирөөсү ак бес менен ооруган. Куранда Алла Таала насааты, Куранда Алла Таала айтат: "Эй иман келтиргендер, Алла Тааладан корккула, кандай корккондун акысы бар. Силер мусулман болуп гана дүйнөдөн кайткыла." Я аyyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Силерге өлүм келбесин, келе турган болсо силер Аллага баш ийип турган абалда келсин дейт. Алла Таалага моюн сунуп, мусулман болуп жашап аткан учурда өлүм келсин дейт. Мусулман болуп өлгүлө деген сөз туган. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: "Ким кандай жашаса, ошондой өлүм келет, ким кандай өлсө, ошондой тирилет." Демек, күнөө кылып атып жашаса, күнөөдө өлүмү келет. Күнөө менен өлө турган болсо, күнөөкөрлөр жүзү каралар менен чогуу тирилет деген сөз. Эгерде Алла Таалага кулчулдук кылып, өзүн таза кармап жашаган болсо, исламда, иманда жашаса, иншаалла исламда, иманда өлүм келет. Эртеге Алла Таалам жүзү жарык пайгамбарлар менен чогуу тирилтет. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.